баянды жолдо жүрсөң сак бол, эрежеге так бол деген темада жаздым. Антканы жолдо жүрүү маданияты жана коопсуздугу сактоонун мааниси. Экинчи, азыркы күндө жол коопсуздугу актуалдуу маселе. Үчүнчү, жолдо жүрүү эрежелерин ар бир адам так билүүсү керек. Азыркы учурда ар бир адам, ар бир окуучу жолдо жүрүү эрежелерин так билиши керек. Эгерде билбесе, жол кырсыгына учурайт. Жол кырсыгына учураганда ал адам өзүнүн өмүрүнө, өзүнүн ден соолугуна жана айдоочуга да зыян келтирет. Мунун алдын алыш үчүн ар бир адам эрежеге так болуп, эрежени сактап жүрүүгө милдеттүү. Бул биздин өзүбүздүн окуучулар жасаган чакан проектибиз. Бул жерде биз бир гана учурду сүрөттөгөнбүз да. Мында биз бул мектеп, бул мектептин жанында чоң жолдордо окуучулар өтүүсү үчүн, жөө жүргүнчүлөр үчүн зебра курулган. Бул жерде бирок светофор жок да. Бул жерде светофор бар. Биз бир учурда гана сүрөттөгөнүбүз үчүн бул жерде машиналар токтоп турат, ошол учур болгон. Бул негизи эле кадимки эле бул светофор. Кийин кызыл жанганда адамдар токтойт. Бул жакта жашыл жанганда машиналар өтө берет да. Эми түшүндүрүп кетсем, бул жерде окуучулар өтүп баратат. Бул жерде биринчи өтүп баратканда тротуардан кетип, зебрага түшкөндө эле биринчи сол жакты карашы керек окуучу. Сол жакты карап барып, андан кийин өткөндөн кийин оң жакты карап, андан кийин мектепке өтүш керек. Бул жерде светофор жок. Ошон үчүн машиналардын милдети бул окуучуларды көргөндөн кийин токтоп туруп, буларды өткөрүп, андан кийин өтүшү керек. Светофор жок болгондугуна байланыштуу. Ал эми бул жерде болсо светофор бар. Бул жерде кызыл жанып турат, машинаны токтоп, жүргүнчүлөр өтүп жүрөлөт да. Бул жерде светофор бар. Бул жерде болсо тротуардан адамдар кетип атат. Жана айткандай эле булар дагы наркы жолдун бетине өтүүсү керек болсо, жашыл жанайынча күтүп турушу керек. Ал эми светофор жок болсо, биринчи сол жакты, андан кийин оң жакты карап өтүүсү керек. Жана дагы биз жөн гана буларды гана кылып койбостон, кооздоо максатында чекелерине гүлдөрдү кылып чыктык, жана бактарды да кошуп койдук. Жана дагы баягы айта эле кеткен нерсе, бул ушул темага байланыштуу балдардын өзү жасаган. Мына биздин светофор, түшүндүрө кетсем, жана түшүндүргөндөй эле кызыл жанганда токто, сары жанганда аядан, жашыл жанганда өт дегенди.